Топчугүл Шайдуллаева «Кадакчы». Окуган Мунара Алимжан кызы. Кадакчы бул ирет мөлтүр булакка кыштын кыраан чилдесинде кирип келди. Кадакчы келди, кадакчы. Көчөдө ойноп жүргөн балдар эшек арабадагы ак топучан эркекти көрөөрү менен баары оюнун токтотуп үйүнө чуркашты. Айыл эли кадакчынын келээрин жол карап күтүп атышкан. Кээсинин үйүндө чай ичер бүтүн пиаласы калбай жүдөй түшкөн эле. Идиш аяктын таңсыктыгы колхозчуларды ушунчалык сарамжал кылган. Экиге, кээде үчкө бөлүнүп сынган идиштерин ыргытчу эмес. Кадакчы келсе кадатып алып колдонобуз деп катып коюшчу. Кадакчынын келгенин угуп, топурай түшкөн эл сынган чайнек чыныларын бири чүпүрөк түйүнчөгүнө, бири куржунуна салып айылдагы идарага агылышты. Уста ушунчалык чебер болчу. Алгадаган чыны чайнектердин бириккен жеринен суу такыр акчу эмес. Кадакталган идиш аяктарды колхозчулар көп жолу урунушкан. Жүзүн өскүлөң, кара кашы, сакал муруту каптаган бою пас, тили бууруу кадакчы эч ким менен аралашып сүйлөшчү эмес. Анын жаш курагы канчада экенин да болжоо кыйын эле. Ысымын да эч ким билбейт. Ким болсо да ага уста аке деп кайрыла турган. Ал эркектердин баарына тага, аялдарды улуу кичүүсүнө карабай ажы дечү. Келген сайын идарага жакын жердеги үйлөрдүн бирине токтойт да, айылдыктардын сынык идиш аяктарын бирин калтырбай тегиз кадактап, бүтүп анан кетет. Анын кызмат акысына колхозчулар колунда болгонун көтөрүп келишчү. Бири эчкинин тыбытын, бири өрүк кагын, бири тандырга жабылган нанын, дагы бири жүгөрүсүн, буудайын. Кадакчыда аларга аны алып кел, муну алып кел дебей, ким эмне сунса ошону ала берет эле. Анын ою боюнча кадакчылык кылуунун өзү чоң соопчулук экен. Кадакталган идишти колдонуп урунуу андан да чоң соопчулук дейт. Уста айылга аны мунусу салынган бир кичине темир сандыгын артынып келсе, кетээрде тапкан дүйнөсү арабасына сыйбай калчу. Бала чака аны келгенде кантип сүйүнүп тосуп алса, кетээрде да арабасынын эки капталына жабышып, айылдан чыкканча коштоп барып узатып коюшчу. Кадакчы буга ичинен кудуңдап, балдарга карап, ак топусун булгалап, түнт маанайы бир чаркып кетет эле. Кадакчыны бул иретта калбүз айыптын идиштери колун байлап, көпкө убара кылды. Дайыма ушундай. Бүтүндөй айылдын эли алып келген идиш аяк бир тең. Бу аялдын көтөрүп келгени бир тең эле. Анын ап келген идиштери бир чети көп, бир чети сыныктары майда. Элдин чынысы экиге бөлүнсө, мунуку 3-4кө бөлүнүп кеткен. Элдики кокус бала чаканын, кары картаңдардын колунан түшүп кетип сынган чыны чайнек болсо, мунуку атайлап жерге, же дубалга урунуп бырчаланган идиштер эле. Калбы элден эрте келип, чоң чүпүрөк түйүнчөктөгү идиштерин кадакчынын алдына жайып, адатынча жалбарып ийди. Бир нерсе кылып, бүгүн жамап бериңиз, уста аке. Чай ичкенге же пиалабыз, же чайнегибиз калсачы. Калбүнүн бир көзү жумулган бойдон турчу. Анын жалгыз көзү бакырайып, чоң, чырайлуулугун айтсаң. Ушул көз зайып, жалбарып сүйлөгөндө жашка толуп кетет. Кадакчы жаш сызылган жалгыз көздү карагандан айбыгып, жер тиктеди. Ун чукпаган тейде алдында үйүлүп жаткан идиштердин сыныктарын бир топко ары-бери ударып кармалап, анан аларды эки жакка иргеп кирди. Кадактоого жарай турганын бөлүп алып, калганын аялга кайтарды.
Буларыңыз жарабайт. Сыныктары өтө эле майда экен. Калбы түрдүү түстөгү гүлдүү сыныктарды көңүлсүз термелип, түйүнчөгүнө кайра салып жатып, кадакчыга билдирбей, ичинен үшкүрүп алды. Аялдын эри ачуусу келсе эле анысын идиштен чыгарат. Айрыкча ичип келген күндөрү көзүнө урунган чыны чайнектерди туш келди ыргыта берет, өчү бардай. Дубалга же жерге тийип талкаланган идиштен шарак деген үн чыкканда эри эсине келип, ачуусу кайта түшөт. Ал тынчып калганда кайын энеси уулуна наалып кирет. Балам-ай, качан эсиңе кирет экенсиң? Чыны чайнектен да убал сообу бар. Же артып ашып жаткан идишиң болсочу? Пайда залалын али күнчө билбейсиң. Элге окшоп катыныңдан чыгарбайсыңбы күчүңдү? Бейгүнөө буюмда не айып? Кемпир колундагы ийигин адегенде уулунун жүзүнө кезеп, анан сүйлөп бүткөндөн кийин жерге бар күчү менен уруп алат. Ийиктин учу тийген жер бети ойла түшөт эле. Кайын энеси келинине угузуп да, угузбай да, өлөр өлгөнчө ушинтип сүйлөнүп өттү. Эри энеси эчен жыл какшап айтса да, күчүн аялынан чыгарып, ага кол көтөрбөдү. Баягы эле идиштери биринин артынан бири сына берди. Ким билет, бу кадакчы болбогондо булардын үйү эч ак, чыны чайнексиз калмак. Кадакчы маңдайында үнсүз олтурган зайыптын башкалардан бөтөнчө муну зарыгып күтөөрүн билчү. Жок дегенде бир-эки пиаласы менен чайнегин тезирээк бүтүндөп берейин деп шашты. Ар дайым ушинтет. Элдикинен мурда калбөнүкүн жан үрөп кадактап берет. Кайра келгенче бу зайыптагы бир баштык сынык идиштерин топтоп алат. Айылдыктар да буга көнгөн. Бу зайыптын күйөөсү кайнардын адатын билишет. Ошон үчүн эч кимиси андан кезек талашпайт. Ушинтип идишин атайлап сындыргандар кадакчынын маанайын түшүрүп кыйнайт эле. Андайларды кадакташ оңой дейсиңби? Андайлар бардык айылда бар эле. Кадакчы чайнектин эки сыныгын бири-бирине тийиштирип, өлчөп, ар жак бер жагын жакшылап карап, адегенде ак жабыштыргычты бириктире турган жерлерине тегиз сыйпап чыкты. Анан аларды териси чорго айланып, катып калган манжалары менен кылдат тийиштире, бекем кармап, чайнектин адегенде сынган мурдун, анан кулагын жамады. Бир аз каткандан кийин чайнекти сылап сыйпап, жасалган жерин таза чүпүрөк менен аарчып, тазалап, кочушуна аябай кармап, бир сыйра тегерете дыккат карап чыкты. Кылган ишинин кынтыксыз бүткөнүнө ынанган соң, чайнекти тизесине коюп, жамаган жерлеринин үстүнөн майда мыкка окшогон ичке жылмакай темирди теше кадап, кичинекей балкасы менен аны чыңк дедире акырын ургулап, дагы бекемдеди. Бул учурда калбы бүтөлгөн чайнегин көрүп сүйүнүп кетти. Көзү күлүп, уурту жылмайды. Кадакчы чайнекти калбынын колуна бир тутам гүл берип жаткандай кош колдоп абай сунду. Кой койгон гүлдү чайнек да чын эле гүлгө окшош эле. Чайнегин колуна алган аял аны бир саам ыраазы боло тиктеп, анан чүпүрөк түйүнчөгүнө акырын салып койду. Эми чыныларды бүтөөгө киришкен кадакчынын ой санаасында дагы эле калбы турду. Аялдын арып чарчап, сабылып турган ушул акыбалы аны ар кандай божомолго түрттү. Азыр эле сүйүнүп, заматта муңайым тарта түшкөн жүзүнө уурдана карап алды. Чыны чайнектерди ыргыта чаап, сындырган эркек зайыбына кол көтөрбөйт бекен. Чырайлуу, бакыран көзүнүн бирин эмне кылып жоготуп алды экен? Же туубаса ушундайбы? Постектин жарыгындай кичине болсо да жараткан буга эки көз берсе эмне? Мынча неге сабырсыз? Аялдын чыныларын тезирээк жамап берип, жүзүндөгү кубанычты кайра көргүсү келди. Кадакчынын колдорунун кыймылын көз албай тиктеп турган аял
Ушул ордунда өзү да жерде чачылып жаткан сынык идиштерге окшош эле. Жашырганда не? Идиштери сынган сайын кошо сына берип, ал да эбак бөлүнүп бүткөн. Эсинде күйөөсү жуулуп, текчеде тизилип турган ап-апак чыныларды кош колдоп көтөрө чапканын алгачкы ирет көргөн күн. Анда турмушка чыкканына ай айлана элек болчу. Эшиктен жаңы кирген кайнар бир нерсеге катуу ачуусу келген. Ошондо дубалга тобу менен барып урунган пиялалар шарак деп сынып кеткенде калбы селт эте катуу чочуган. Быркырап чачылган идиштерди көрүп, коркуп, саамга селее түшкөн. Анан кечкедери муун жүнү калжылдаганы басылган эмес. Баарын өзүнө алды. Болду болбоду, күйөөсү мунун бир көздү ырайын тиктегенден тажап кетти го. Калбыдын жалгыз көзүнөн мөлтүлдөп жаш куюлду. Же балким башка себептир, иши да оор, эсепчи болуп иштөө оңойбу? Өзүн алаксытты. Ошол күндөн ошол күн күйөөсүнүн көздөрүн, кабагын тиктеп, санаркап турат. Көбүнчө башын жерге салып жүрөт. Жүзүн үйдөгүлөргө ашыкча көрсөткүсү келбейт, жазганат. Үйдөгүлөрдүн көңүлүн өзүнө бурдуруудан тартынып, сөзү да, күлкүсү да улам азая берди. Анан кээ күндөрү туруп, жер сууга батпай, бул да боолугуп кетет. Андай маалда башындагы жоолугун оңдоп, катуу байлап алат да, коргон четиндеги мал сарайга келет. Сарайдын кире беришиндеги жыйылып турган каптын бирөөсүн жулкуп чыгарат да, ичиндеги жүндү төгүп алып, аны чыбык менен сабап кирет. Бар күчү менен сабай берет. Тал чыбык жерде үймөлөктөп жаткан кой жүнүнө чыпылдап, ое тийген сайын көкүрөгүн тереген оор сезимден арыла берет. Жүн жибектей жумшарып, созула түшкөндө калбыдын да көңүлү көтөрүлүп, өлпүлдөгөн жүндү чогултуп, капка кайрадан сала баштаганда, кадимкидей жаны жай таап калат. Ушундай. Анын ачуусу келип буулукканын да үйдөгүлөрдүн эч кимиси байкабайт эле. Эри эшиктен кирип келгенде, кабагы бүркөө болсо, пияла чайнектерин жанталаша көздөн далдоо ката коет. Кээде жетишпей калат. Ошондо калбы сынган идиштери үчүн күйөөсүн эмес, бек калган өзүн тилдеп кирет. Кийинки маалда чекеси кетилген, жамала берип эскирген чыныларды атайын көрүнө жерге коюп кое турган болду. Тапкан айласы ушул. Бу уста аке эч качан идишти ыргыта чаап, сындырбаса керек. Дегеле ачуусу келгенин көргөн эмес. Калбы баш көтөрбөй, күжүлдөп иштеп аткан кадакчыга шашпай тигиле карады. Бешенеси тердеп чыгыптыр, суусады го. Тура калып азыр эле бүтөлгөн чайнегине чай демдеп, устага бергиси келди. Көп жылдан бери кадакчы мунун сан эсеби жок чыны чайнектерин жамап берип жүрөт. Акысына эптеп бир нерсе бермиш болот. Түзүгүрөөк ыраазы кылгыдай, кадакчынын кадырын же эри билсе гана. Бул киши акысын аз да дебейт, эмгегин милдет да кылбайт. Башкалардыкындай эмес, талкаланган идиштерин бир сөз айтып наалыбай элден алды жамап берет. Маңдайындагы адам көзүнө бүгүн ушунчалык ысык көрүндү. Жакшы адам деди ичинен. Анын ушул отурушунан бир чымчым кемтик таба албады. Көз илешпей кыймылдаган, бодуракай манжаларын, коюу каштарынын астында тереңге чөгүп кеткен, чүкрөйгөн көздөрүн, ак топусунан чыгып турган тармал чаштарын калбы биринчи көрүп аткансып телмиретиктеди. Баягы келгендегидей сабылып, чачылып олтурбай, жоолугун оңдоп, дене боюн жыйнады. Кадакчыга көз таштаган сайын аялдын жүзүнө кызыл жүгүрүп, чарчап, шалдайып турган колу бутуна жан кирди. Ордунан турду да, сыртка чыгып, очоктогу чай дөшкө от жага баштады.
Калбүнүн кадакчыга чай бергени эртеси эле айыл ичинде сөз болду. Калбү кадакчыга эртеси да барды. Бул ирет дасторконуна ысык нанын, анын бетине сары май коюп көтөрүп келди. Идиштери толук кадалып бүткөнчө Калбү кадакчыга же нанын, же ашын колтугуна кысып, күн сайын келип жүрө берди. Анын бул жоругу эрте кетип, кеч келип, район борборуна каттап иштеген күйөөсүнө да жетти. Кайнар буга этибар бербеди. Эзели Калбүнү кызганып көргөн эмес. Бир көзү көр аялынын кимге кереги бар? Анын үстүнө чыны чайнектерин мыктылап кадап берип жүргөн адам Кайнарга да жакчу. Чай берсе бергендир, кыштын күнү болсо. Кадакчы ушул күндөрү Калбүгө не сөздөрдү айтып дегенин оккан билген жан болбоду. Бир гана көзгө урунган чындык кадакчыга каттаган Калбү өзүнүн бир көзүм жок деген өксүгүн такыр унутуп салгандай. Басканда баштагыдай эңкейип албай, кой коюп, бою түзөлүп, балбылдаган жалгыз көзү жоолуккан адамды жазганбай тик карап, пейили, мүнөзү ачык тартып, башкача боло түшкөн эле. 2 апта өткөндөн кийин айыл ичинде Калбү кадакчынын кийим кечегин жууп бериптир деген сөз тарады. Күн сайын бул 2 адамдын мамилесинен бир таң калтырган жаңылык кеп чыга берди. Адегенде айыл эли бул нерсеге көп маани деле бербеди. Анан кадакчыда өзгөрө баштаганын байкашты. Өмүрү кабага ачылбаган кем сөз адамдын иштеп олтуруп ырдап атканын, сөзү көбөйүп, күлкүсү чыгып калганын көргөндөр болду. Буга чейин бул 2 адамдын мамилеси тууралуу сөз болгондо айылдаштар тамашалап, шылдың аралаш күлүп алышса, бара-бара алардын сөзү кабатыр чыгып, Калбүнүн жооругун шыбырап сүйлөгөнгө өтүштү. Чекесине чертпеген ери, бой жетип калган айдай кызы, уулу турса, мунун көзү кайда? Бу келин сокурлугун билдирди. Эл деген элчилик экен. Арасында мейлеме, бу байкуш майып, кичине көңүлүн көтөрсө көтөрүп алсын, жөн койгула, дегендери да болду. Көп узабай кадакчы түн катып айылдан чыгып кетти. Ишин аягына чейин бүткөрө албады. Арабасы да бөксө кетти. Анын күтүүсүз көздөн кайын болушун көпчүлүк боолголосо, кээси түшүнбөдү. Ишин чала таштап кеткенине нааразы болгондор да аз эмес эле. Кадакчынын кетип калганын Калбү эртеси укту. Ишенбеди. Идарага чуркап келди. Дарбаза сыртында турчу тааныш арабаны көрө албады. Жаңы жаган кар үстүндө анын жаңы жолго чыккан изи даана билинип турду. Аялдын кой-кое басып калган башы кайрадан жер карады. Жалгыз көзүнө жаш тегеренди. Жок дегенде 1 ай жүрчү эле го. Эмнеге тез кетип калды? Үйүнө келип, печкесинде оту эбак өчүп калган суук бөлмөдө бүк түшүп жата берди. Кайнардын келер малы жакындады. От чагып, кечки тамакка урунса болмок. Ордунан козголо албай, бүткөн бою талыкшып, чыйрыгып чыкты. Жаны жер тартты. Кечинде жумуштан келген Кайнар Калбүнүн оорудум деп төшөккө жатып калганын ушунча жыл бирге жашаган өмүрүндө биринчи ирет көрдү. Таң калды. Чоочуп да кетти. Эркек биринчи ирет суук үйдө ачка жатты. Калбү биринчи ирет минтип өз жанын өзү тыңшаган эле. Анан бара-бара ал муну адатка айлантып алды. Бир күнү башым десе, дагы бир күнү буттары сыздап ооруйт. Идиш аяктарынын сынганы да, Кайнардын кабагы да мурункудай анын тынчын алып, жанын азапка салбай калды. Эри болсо эми күчүн идиштеринен эмес, элге окшоп аялынан чыгара баштады. Аттиң десе, Кайнардын муштуму да, сөгүп саккан тили да мурунку Калбүнү кайтарып бере албады.
Жыл сайын жол карап, кадакчыны ичинен тымызын күткөн аял аны ошол кышта өзүнүн эле бир туугандары айылга экинчи келбес кылып кууп жибергенин кийин билди. Тоо түбүндөгү айыл ошол бойдон биротоло кадакчысыз калды. Арадан көп өтпөй бу айыл калбүсүн да жоготту. Эртең мененки автобуста район борборуна кеткен аял ошол бойдон үйүнө кайрылып келбеди. Эл ичинде ар түркүн сөз. Бир дары ага чаң жугузгусу келбей, калбы аскердеги уулун көргөнү чек арага кетсе керек. Жок, уулуна эмес, жаңы төрөгөн күйөөдөгү кызына кол кабыш кылганы кетиптир, десе, көпчүлүгү аны ачык эле жактырбады. Бул баягы кадакчысын издеп таап, ошонусу менен көрүнгөн жерде жүрсө керек.